Kandadan altıncı da günü geçinde. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан биз сиздер менен көп кырдуу талант ээси, Нарын облустук академиялык музыкалык драма театрынын артисти, актер Мөңгүбек уулу Дөөлөтбек бизде мейманда болмокчу. Анда бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кандайсың? Жакшыбы? Иштерде кандай жаңылыктар болуп атат? Жакшы. Мен ушу алгач эле суроо берерден мурда мен айткым келип атат. Bir балалык кезге кайраганчы. Бул баягы актердук кесибиз мүлдүм ушул балалык кезде ойгонгондо. Бул аталык кесиптир. Же болбосо туугандарга. Рахмат туруңузга. Бул атадан өттү дегенге мен айта албайм да. Атаман өттү же апаман өттү же тайкелеримен өттү дей албайм. Анткени менин укум тукумумда бул чыгармачыл адам дээрлик жок да. Бул кимден өткөнүн дагы деле аңдай албайм да. Ана менин бала кезим болсо, мен бала кез мен тоодо, айылдын четинде, жайлоодо төрөлүп, Кашарда, боз үйдө чоңойгон жигитмин өзүм. Анан ушул азыр атамда бир туугандарым айтып күлүп калышат. Ой, шумдук эле бала болчусуң депчи. Ошондо эле баягы өзүмдө бир чымым бар окшойт да. Талашканым эле жүгөн, камчы, ээр токум талашчу экенмин. Бирок атка мине албаган кезимде делечи. Анан жана жүгөндүн аттын оостугучу, ошону оосума салып алып анан татрактап ары бери чуркап жиңип алып ойночу экенмин да. Азыр деле кээде мен эс-мас элестетилип кетет да көз алдымачы ошентип жүргөнүм. Анан бир нагыз деген тайкем бар эле. Ой, жорго деп койсо анан ошол жүгөндү оосума тиштеген бойдон жоргологон бойдон кетип жакка барып койду тосуп келе берелем. Ошондо эле бала чакта эле көрсө, ушундай бир актердук бир сезимдер ойгонгон экен да. Дагы да биздин маалыматыбыз боюнча баягы өзүң Кеминдин уулусуң. Анан айтсаң, ушул Нарын жергесине драма театрын кандайча келип иштеп калдың? Деги эле Нарындагы драма театрыбыз эмнеси менен жагып калды? Тактаболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театр окуу жайында эл артист Замир Сооронбаевдин колунда окудук 4 жыл. Агай өзү Нарын театры менен тыгыз байланышта иштешип, биякка келип оюндарды коюп, өзү нарындык болгондуктан нарын деп күйүп, бышып жүргөн киши болчу да. Анан бизге барып алып эле айтчы. Балдар, Нарын театры мындай, барып иштегиле. Нарын деген экинчи аксакал театр, чоң театр. Нарынга барып иштесеңер жаңылбайсыңар, чоң театр. Нарын эли жакшы, жери жакшы деп сунуш кылчу да. Ошондон улам эле мен агайга экинчи же үчүнчү курста эле айтсам керек, мен Нарынга барам анан иштейм. Ошондуктан биздин бактыбызга 2013-жылы Таттыбүбө Турсунбаева атындагы фестиваль өтүп калды Нарында. Фестивалга студенттер арасында келип катышып, келип ошондо биринчи Нарынды көрүп, Нарын жазып калды. Анан алгыча мен главный роль ойноп келгем. Бияктын көркөм жетекчиси Акелем Ушкаков беле. Акелем агай сунуш кылды, кел иште биз менен. Сендей жигиттер керек, профессионалдар керек, сендей үндүү, бойлуу жигиттер керек деди. Мен ойлонбостон эле келип Нарын театрында иштеп калдым. Канча убакыт болду ошондон бери? 8 жыл болду. 8 жыл болду. Анан айтсаң, өзүңө жаккан роль? Бул театрда 8-9 жылдын ичинде жакшы эле көптөгөн эле ролдорду ойнодум окшойт, мактанбасам. Алардын арасында дагы көп кийимдин ичинде да бир жакшы кийимиң болот, жакшы көргөн. Көп буюмдун ичинде да бир жакшы көргөн буюмуң болот дейт го. Ошол сыңары эле менин жакшы көргөн образым
Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинде Даниярдын образы болду да. Бул образ менен мен көп жерлерге бардым, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Дагы 1-2 сыйлык алдым. Haydi, tanın koyduğundan şıpırılıp kalmadı. Seninle cindet ettim ya. Cemil'den çocuğu bakmak bile. Bana bir olsaysan katlar bu diye töktün koymaydılar ya. İşin olmasın. Gözüm bile. Tamaşalı düşünmegin akmak. Brigaderine ayıp koy. İkinci mında kaptı bir şey oldu. Degi sen soğuksun bir ya. Bugün cindet kalın. Hey emne turasın ya. İşlemeyiz gel. Анан айтсаң, баягы терс каармандын ролун аткарган жагабы же оң каармандын ролун аткан жагабы? Бул эми сахнада терс каарман менен оң каарман. Мен көбүнчө негизи көбүнчө эле оң каармандарды ойноп жүрөм да. Терс каарман бири же эки эле жолу болду окшойт. Бирок терс каармандын дагы оң жагын алып ойнош керек. Анын да чындыгы бар да. Анын да чындыгы бар. Ал жөн эле жерден терс болгон жок да. Ал да өзүнүн бу жериндеги нерсени айта албай, ошол жериндегини жеткире албай, ошон үчүн ал элге терс каарман болуп көрүнүп калышы мүмкүн да. Бирок ошонун оң жагын алып ойносоң жакшы да. Кайда кет? Сизби жардамга чакырган. Жоқ. О, кыркырган сиз береңиз. Ооба. Демек жардамга чакырган экенсиздер. Мен тегиндеги каркыралар менен ин алыштым. Ой. Мен сизге жардам керек экен деп шашпадым да. Деңиздин закону ушундай. Мен сизге жардам керек экен дедим. Анча болгондо. Сүзүп келет белеңиз.
түзгөндү билбейм. Анда çöküp отқан адамға қантип жардам берет элеңиз? Алымдын келишинче кыйкыра бермекмин. Анан чөгүп бара жаткан киши эптеп-септеп жээкке чыкмак. Көлдө жүргөн жалгыз адам корккондон чөгүп кетиши деле мүмкүн. Siz yürüyünüzü atsanız gerek he? Ооба, Gölde жүрөт. бала угулаганы кеткен. Gelip kalar. Эмтигиче жок. Gelip kalar. Bugündün soğuk ele olmasa tolkundan çadır emez. Siz düşürdүңүзбү? Азыр. Көпчүлүк эле көрөрмандарыбызга абдан кызык. Баягы оң каармандын ролун аткарганга караганда терс каармандын ролун аткарган өтө оор. Муну баягы айтырбай билесиздер. Анан ушул азыр мен сага бир тапшырма бергим келип турат. Ушул терс каармандын ролун жаратып, ушул жерден бир телекөрүүчүлөргө монолог болобу деп эле бизге бир кызыктуу ой көрсөтүп берсин. Бойдокчулуктан абдан жүдөсөм керек да. Деңизде жүрүп, жээкке чыкканда достор, кыздар, арак, шарап, бака-шака күнүгө жыргалы эле. Бир күнү досторум бир татынакай кызды ээрчитип келишти. Тааныштык, ырдадык, бийледик. Анан алгыс мени менен калды. Эртең менен карасам көздөрү шишип калыптыр. Сурасам таң атканча ыйлап чыктым дейт. Боорум ооруду. Мен жыргаап уктап жатсам, жанымда бир бечара өз тагдырын ойлоп таң атканча ыйлап жатыптыр. Кызды колунан алдым да чоң бөлмөгө чыгып, жолдошторума жарыяладым. Бул менин келинчегим болот деп. Алар түк ишенбей күлүштү. Мен үйлөнөт деп эч ким ойлоптур. 3 күн той жасап, 4-чү күнү сакчылыкка деңизге чыктым. Палубада туруп, өзүм абдан сыймыктандым. Мен кандай жакшы адаммын. Эгер мен жакшы адам болбосом, тигил кыздын өмүр бою бактысыз болушуна мен күнөөлүү болмокмун да. Келинчегим деңизди тиктеп терезеде отурарын элестеттим. Дежурством бат эле бүтсө экен деп дегдедим. Жээкке чыктык. Түнкү көчө менен үйгө келатып, өзүнчө бир кыялданам. Азыр мен кирип бергенде мойнума асылып эркелерин элестеттим. Кирип барсам аялым чындап эле мени күтүп отуруптур. Мени көргөндө ыйлап жиберди. 2 жылча ынтымактуу жашадык. Сүйүштүк, күйүштүк. Анан жаңжал башталды. Ошондон тартып өзүнчө ыксыз көрсөмөчү болуп кеттим. Аялымдан шек санагандай өзүнчө ыксыз көрсөмөчү болуп кеттим. Ага таарынып коюп, кайра барып өзүм кечирим сурайм. Бир күнү чамаданын чогултуп, эжесиникине кетип калды. Артынан барган жок. Бир күнү барсам, мен сени сүйөм. Сен үчүн отко да, чокко да чыдайм. Бирок сенин жалоорганың мени басынтат деп калды. Сенин жалоорганың мени басынтат деп калды. Мен жаңылышпасам, бул монологдо оң каармандын дагы, терс каармандын дагы ролу болуп өттү окшойт. Эмне дейбиз, ишиңе ийгилик каалайбыз. Чындыгында сонун аткарып бердиң, эми баары бир силерге баягы сөз жок десек болот. Өзүңөр актёрсуңар. Анан дагы менде мындай суроо толуп калды. Азыр жакында эле тартылган баягы театрдан сырткары кино жаатында да көрүп жүрөбүз. Жиндикананын качкындары деген кинодо дагы роль жараткансың. Андан сырткары кайсыл кинолордон сени көрө алсак болот? Кайсы кинолордо роль жараттың дегеле? Кино тармагында киного тартылыш үчүн сен театрдан бош болушуң керек экен да, дөбөнсүз. Театрдагы жумушту ан үчүн чийиштирип коюп анан киного биротоло кетишиң керек. Талап ошондой болуп калат. Мени көп эле киного чакырды, Бишкекке чакырды. Анан мен бияктагы жумуштан бошой албай эле отказ кылган болду да. Анан жанагы жиндиканалык качкындар деген биздин курсташ бала ошол келип досум жардам кылып кой, актер жетишпей атат деген менен барган.
это? Еш жаппай кеткен турбайбы? Майка биз чын эле. Ай балам, көзүм Анан Токтосун Жакып экөөбүз менен жаңы театрга келгенде экөөбүз таанышып, ал байке дагы университетте дипломдук иш катары ошо Нүзүп аталыктуу кыска метраждуу Шералы хан Нүзүп тууралуу көп баян тарттык эле кино, кыска метраждуу кино. Ошондо дагы Нүзүптү ойногонбуз. Анан кино тармагына көп басым жасай элекмин чыкты. Менин önümge baratkanım menin jamandığımdan emes. Menin katalığım emes. Har geldi. Biyik toğda жүргөнүm martaban көтөрүлгөнү болду. Biyik toğdan turup sunsam kolumdu bir toğga jetkeni, dankımdın alыс ketkeni oldu. Bir toğdan turup kıykırsam bir toğunun giyigi ürkkönü, biyiligim çoң болгону болду. Баары келди. Баары өзүм жоорugандай келди. Аттиң ошондо түзүк моокум канбай калды эле. Ал да келди. Үй бүлөмү? Үй бүлөлүк абалым адеп келгенде бойдок болчубуз. Анан нарындан келип таанышып, ат башынын кызын алган, толуктуу атташылык. Азыркы учурда бир кыз, бир уулум бар. Кудайга шүгүр, экөөбүз ынтымактуу өсөр-көчөрүп жашап Сага чоң рахмат Дөөлөт. Мындан дагы баягы ишиңе ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Анан сага дагы бир эркин микрофон болсун. Сиздердин ишиңиздерге дагы албан ийгиликтерди кааламакчыбыз. Кадырлап бактап чыгарганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Мінекей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда театр чебери, кино актер Мөңгүбек уулу Дөөлөтбек бизде мейманда болду. 6-күнү кечинде кайрадан биз сиздер менен жолугушканча аман болуңуздар. Андадан 6-да